Кутман күнүңүздөр менен жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Ош шаарында Жапалак Уноо базарындабыз. 3 июль 2022 жыл апта күнгө жекшемби. Күн куйкалап ысык болууда. Ошого карабай биз видео тартууну улантуудабыз. Азыр аралаш түрдөгү унааларды көрөсүздөр. Комментарийде аябай сүйүндүм. Ошол көп активдүү катышып атат. Ушундай видеолордон ар түрдүү кылып тартып тура бериңиздер деп бизди колдоп турсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып эле, анан жазылбагандар подписаться баскычын басып, биз дайыма тартып турганга ар дайым даярбыз. Chevrolet Lacetti, DU Lacetti деп коебузбу, же Cruzбу? Көрө бериңиздер. 2009 1.6 механика, люк бар. Парктрониктер. Бул эми Lacetti болуп калат да? Кореяда. Отуруштардын жылытуу системасы, монитор бар, заводской, подлокотник, туманниктер, электрокүзгүлөр. Баасы 450 миң беле? Айтылыш баасы 450 миң сом. Анан, но да силерден эмес беле? Сурап коелу, ээси өзү отурат. Hyundai Avante 3 2005 1.6 автомат 552 87 87 24. Канча деп атасыңар таксыр? 350 миң. Электрокүзгүлөр, мини динамика пышалкалар деп коебуз. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө да барбы? Жок экен, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, монитор. Мынандай климатта автофункциясы менен отургучтардын жылытуу системасы алдыңкы да жакшы. Анан подлокотник. Баасын канча дедиңиз эле? 350 миң сом. Ушундай Avante 3. Дагы кетирели. Бул Toyota не болуп калат эле? Yaris да. Yaris'тин немеси, седаны. Седан 2006 канча деп атат экен таксыр? 550 миң. 1.3 коробка автомат. 550 миң сом. Ол жерде Kia Ceed болуп калабы эле? Kia Ceed. 2013 1.4 коробка механика, 6 ступка экен. Телефон номер турат 995 20 77 71. Баасы канча болду Ceed'тин? 600 миң кеми бар. Ошондо Кореяда бул Kia K3 болуп калат, а? Адашпасам ошондо болуп калабы? Россия. Бул эми Россияда. Россияда ушундай Ceed болуп калат. Комментарийде билгендер да жазып коюңуздар. Мен жаңылып калышым мүмкүнмүн дагы. Комплектациясына кайрылалы. Мультируль. Так, анан кондиционер барбы? Бар экен. Туманниктер жок, корректировка фар бар. Болду. Баасы канча эле? Болду баасы 500 миң кылып берем. Болду турган баасы 500 миң сом болду. Так. Анан ушулардын баасы жазылганда сон болмок эле да. Көзгө жакшынакай илинип турат, мындай. Пат-пат көрсөтүп кое берели. Универсал ушундай номерде. Дагы 210 кузовда E-класс. Ушунда көрүп кое бериңиздер. Маалымат катары жок дегенде. Мына Mitsubishi. Айтмакчы, Mitsubishi Lancer деп сурагандар бар. Жок, бул Chevrolet Aveo экен, Aveo. Lancerге окшошуп кетет экен. 2012 1.6
Коробка автомат 480 000 сом. 554 00 09 48 номерінде. Chevrolet Aveo. Так. Opel басы жазылып аптыр. Мына 210 кузовты көрсөтөйүн. Японец окшойт. Фар омывательдер бар, туманниктер 2001. Японец бе, жаңылчан бе? Япония. 26 460 000 сом. 770 280 290 номерінде. Так. О, бұл японецкен. Жақшы. Комплектациясын көрсетіп қойын. Қандай науырақтар бар екен, көріп алыңыздар. Уланты берелі. Volkswagen Golf 3. Bir 1995 mexanika 1.8 260 000 250 000 де деп тұратына есінің байланыш номерлері. Номері тағы айтқанда люк. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Айнектери жөнөкөй айланмада көтөрүлүп түшүрүлөт. Корректировка фар. Мынан ушунун астынын жанында дегеним Mitsubishi Karishma. Karishma канча болуп атат? Басы 260 000 механика экен, а? Кара кожа, подлокотник бар, кондиционер, 4 айнектен электро көтөргүч, коопсуздук жаздыктары. Бирок мындай дизайны жакшынакай эле, салонунчу чыккан. Жакшы эле да, добротный. Так, круиз контроль бар экен айтмакчы. Жакшы, навороттор жакшы эле. 260 дедиң бе? Колго терис канча болуп калат? Сүйлөшөбүз. Бир 220га бүтөт, а? 220 бере бер. Болтур, биздин каналдан келип калса сөз угупчу. Болтур, жакшы сатып ал. Көрүңүздөр. Nexia деле берип атпай ушундай немеге. Nexia'дан көрө менин оюмча ушундай унаалар жакшы го. Lexus'tu kança da atat ekan taqsir? 850 000. Lexus RX 330 bu je 50? 330 ekan. 2005. Mına есин байланыш номери $8000, а? Je 800 000 сом bu. 800 000 сом. Так. Мынандай ачык түстө кожа, монитор бар. Камерада бардан да? Неме, аркага салганда иштейт. Газ да бар турбайбы? Жакшы иштейби газы? Жакшы. Азыр бензин кымбат кезде буну кандай багам деген көрчүлөр ушул газга отурулуп алып айдап жүрө берсеңиздер да болот өзү негизи. Шакенде. Анан ол жерде мындай Starex H1. Starex'ti kança da otaslar? Bası. Bası kança? 820 000. Aha. 2009, 25. 701 11 00 34 номер туралы. 820 000 сом. Груза пассажир окшойт, а? Aha. Oldu. Так, мынаны oldu. Mercedes-Benz E-Class 124 kuzov. 1991 2.9 dizel turbina var mı? Turbina koysa mı? Turbina koysa az turbası yok ekan da. Aha. 350 000 сом. Привозной Rex motor basılıptır da. Aha, oldu. Kemi бар deydi. Elektro güzgü kalgan jagынан жөнөкөй эле экен. Yaxşı. Havalı жакшы дейт.
Машина кейдж каналы. Ага. Так. Oldu, тартабыз. Азыр аралаш түрдө тартабыз, чекеден тарта беребиз өзү. Азыр мо акемкин сурак боюнча канча? 780 миң. О, зеррикпе? Бул акем жазып коюптур. Өзүнүн колунда, маалымат кагазында. Honda CR-V 2, туманниктер, фара омывательдер. Мынаки жакындатып көрсөтөйүн. Шашылбай паузага басып окуп алсаңыздар да болот. Негизги маалыматты айта кетели. 2002 жылы чыгарылган, кыймылдатыштын көлөмү 2 куб, коробка автоматпы? Автомат экен. 780 миң сом. Ээсинин байланыш номери 773 16 20 23. Салонун көрсөтөйүн. Монитор бар, камера барбы экен же жокпу? Бар. Камерада бар экен. Мынанда кожасын тиктиргенсиз эми, тиктирген экен, бирок мынандай жакшынакай сонун отуруптур. Өзүнө жарашыктуу болуп. Жакшы. Ушундай CR-V 2. Анан Volkswagen Golf 4 фаркоп бар. Бунда дагы фара омывательдер, люк 2002 1.6 автомат 555 14 16 42 номеринде. Подлокотник, климатта, отуруштарын жылытуу системалары, баягындай позициялары бар, жакшы. Булары жакшы. Баасы канча болду эми? 400 миң. 400 миң сом. Болуптур. Азыр эми бул жактагы оң апталды жакка өтөлү. Степаны көрсөтөлү. Honda Step Wagon. Баасы жазылып да турат. Жакшы. 1998 420 миң сом. Civic канча болуп атат экен? 500 миң. 500 миң сом. Honda Civic. 2007 1.3 гибридпи? Гибридпи? Полугибрид? Полугибрид дейт. Коробка автомат, вариатор болот, булар. 773 26 56 26 номеринде. Салон бир көрсөт кол. Бул жакта баклажка турат экен. Круиз контроль, климатта. Так. Ушундай Civic. Фиттерди дагы, оң рульдуларды дагы көрсөтөбүз. Бул жерде Solaris турат. Мындай Solaris, Restyle, туманниктер бар. Таксыр канча деп атасыз? 500 миң. 2013 1.6. Мына ээсинин байланыш номери. Коробка механика. Комплектациясын айта кетейин. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Кондиционер бар. Коопсуздук жазыгы айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө бар. Так, аркан тарабын көрсөтүп коелу. Так, уланта беребиз. Ipsum баасы жазылып турат, Жакшы. Toyota Ipsum 2004 2.4 автозапуск бар. 730 миң сом. Алмашуу жолдору бар. Үстөк акчасын кошуп берсе, алмаша беребиз дейт. Башка унааларга. Ушундай Ipsum. Так. Бул жерде Honda Accord болуш керек бул дагы. Адашпасак 1995 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб 150 миң сом. Оң руль. Же Inspire.
Аккорд же Inspire комментарийге дагы жазып коюңуздар. Анығын билгендер. Камрини канча деп атасыз эке? 850 миң сом. Toyota Camry 40 кузовта. Туманниктер бар, фар омыватель, сонарлар. 2008, 2.4, коробка автомат. Американец да, ушунда? Анан Аккорд турат, оң рулду. Аккорд канча болуп атат экен? Басы 530 миң. Фар омыватель, туманниктер. Фар омывательде эле эмне деп дегендерге мынакей моолор чыгат дагы. Бул жактан баягы жамгыр ылай болуп, ондо суу чачып, жуулуп, бир сыйра обзорный жарык жакшыраак мындай чагылдырып баштайт да. 2003, 2.4. Мынакей монитор бар. Камера барбы, заводской? Камера? Задний ходтуку. Жокпу? Жок экен, а? Баасын канча дедиң эле? 530. 530 миң сом. Кара кожа. Машина кейж каналы. Ушундай. Акырындан фиттердин катарына келип баштадык. Басы жазылган фиттер бар экен, а? Бул жерде бул фиттин баасы жазылбаптыр. Mo fitти сурап көрөйлүчү. Канча деп атасыз фитти? 540 миң. 2004, 1.3, 556, 70, 60, 35. Ушул фит азыр пробегинде сурап коелу. Пробеги канча болуп калган? 210 миң километр. Монитор бар экен, а? Камерага койдуруңузбу же койбодуңузбу? Камера жок экен. Анан фит сатылып элекпи? Канча болуп атат баасы? Жазылып турат, а? Болду. 550 миң сомго берип берем дейт. Туманниктер бар. 2004, 1.3. Абалы аябай жакшы дейт. Пробег канча болуп калган? 222. Бунда да монитор бар. Камера коюлганбы? Камера жок. Алда. Ой, мо аккорд карагылачы. Аккорд. Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. Өзү да жаман дерзкий коюп коюптур. 2008, 2.4, 720 миң сом. Минивендерге алмашуу жолдору бар. 709, 83, 83, 26 номеринде. Салону да өзүнүн сырт кабалына жараша оформление болгон экен. Кузов эле ремонт болот дейт. Бул Аккорд 8-чи муундагы экен, а? 8-чи поколение. 8-чи муундагы, ошо жакшы. Ушундай турушунда эле сатылат эми, же учеттон деле чыгарып бере бересиңер? Бүгүн Кокустан базарга кирдик. Уже ертеңден баштап бул курсук ремонтка кирет, иншалла. Иншалла. Анан кийин под вопрос бул номер калас алмаштырып беребиз, каласа ушул менен калат. Документ, СТС, КТС болду, бардыгы. Өзүңөрдүн эле атыңардабы? Жок, Андрей. Таанышыңарда да кыскасы жардам бере аласыңар, а? Жардам бере алам. Жакшы. Болду. Болду. Валтер. Биздин ошо активдүү көрүүчүлөрүбүздүн унасы экен, өкө тең эле. Мына фитке да кайрылалы эми. Айтмакчы, бул Аккорд эгер бүгүн сатылбай калса, ушул покраскага кирет дейт. Анан ушундай болот экен. Фит 2004.
590 миң сом. 770 55 95 кен, а? Бірақ фиттің көрініші жақсы. Кузов спорт дейді. Так. Жақсы, күзгілердің жүйелі функциясы бар екен. Пробег қанша болып қалған? Пробег 120 мың. Мынандай динамический выхлоптардағы жақсы болып тұр. Мәйлі. Видеоны мен де өзім байқауға қаппын, қиылайлы тартып қойыппыз. Үшін мен дағы видеозды жиынтықтай берелі. Башынан аяғына чейін көрген біздің азаматтарға терең разышылық білдіреміз. Дайым осындай қолдап, қуаттап, лайк басып, комментарий жазып, жазылылықтар жаңылыдан көріп отқандар жазылып тұрыңыздар. Машина Кейджи каналы сіздерге дайым осындай қызықты маалыматтардан хабардар болып беріп тұрады.